Қытайдың Ухань шаарында пайда болгон коронавирус бүткүл дүйнөнү чочутуп жатат. Аталган өлкөгө биздин коңшу турарыбызды эске алганда Кыргызстан үчүн кандайдыр бир деңгээлде кооптонууга толук негиз бар. Акыркы маалыматтарга караганда бул вирустун айынан 106 адам көз жумган. Бактыга жараша биздин өлкөдөн өлүм коштогон вирус катталган окуя болгон жок. Бирок ошол эле учурда кыргызстандык социалдык тармактар аркылуу, WhatsApp аркылуу ар кандай маалыматтар тарап жатат. Биз ушундай маалыматтарга бүгүн жооп алып берүүгө жана бир нече көрүнүштөргө чек коюу максатында талкуу уюштуруп жатабыз. Саламатсыздарбы? НТС телеканалынын түз эфиринде Артырап программасы. Менин аты жөнүм Айбек Бийбосунов. Биз менен бирге болууга баардыгыңыздарды чакырып кетмекчибиз. Урматтуу телегөрүүчү, бул аталган коронавирус боюнча дагы сиздин бир нече сурооңуз болсо керек. Ошон үчүн биздин 0312ден башталган телефонубузга байланышып, бул студиянын конокторунан, адистерден ошол сурооңузга жооп алууга аракет кылууга баардыгыңыздарды чакырып кетмекчибиз. Анда бүгүнкү талкуунун коноктору менен тааныштырып баштайм. Биздин биринчи конок Саламаттыкты сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик сан эпидем көзөмөлдөө департаментинин өкүлү Абдыкадыр Жороев. Биздин экинчи коногубуз мамлекеттик ветеринардык көзөмөл башкармалыгынын жетекчиси Төлөн Рысалиев жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын чек ара көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Нурланбек Жалбиев. Урматтуу коноктор, келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Абдыкадыр ага, эң биринчи эле сизден баштайын деп атам. Коронавирус боюнча азыр ар кандай эл арасында массалык маалымат каражаттарынын ар кандай маалыматтар жүрүп атат. Бири чындыгында эле бул бир гана Кытай эли үчүн эмес, аны менен чектешкен өлкөлөр үчүн эмес, дүйнө үчүн кооптуу десе, ошол эле учурда экинчи тарап жок, андай эмес, бул кандайдыр бир деңгээлде көөртүп, жабыртып маалымат тарап атат деп. Чынан мен сизден сурайын деп атам да, бул эмне болгон вирус негизи? Эми мен айта кетейин, биринчи вирустан баштаардан мурда статистикага токтоло кетейин. Бүгүнкү күндө ар кандай маалымат келип атат, бирок так айтыш керек, бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюму бул эпидабал боюнча көзөмөл жүргүзүп атат. Кечээ күnkү маалымат боюнча ала кетсек, бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча 2800ден ашык учур катталды. Тилекке каршы 80ден ашык өлүмгө дуушар болгон кишилер бар да. Эми бул негизги маселе, бул эмне деген вирус деп айтылып атат. Эми вирустарга токтоло кетейин. Бул тиешелүү коронавирустардын 39 түрү бар. Алардын көпчүлүгү бул ар кандай жаныбарларды ооруга чалдыктырат. Анын ичинен 6тоосу бул адам үчүн коркунучтуу вирус болуп эсептелет. Эми жакшы билесиздер, вирустар деген убакыт өткөн сайын өзүнүн өзгөчөлүгүн, өзүнүн касиетин өзгөртүп турат. Ошол касиетти өзгөрткөн вирустун бири деген бүгүнкү күндө тыйнакка келип атат. Эми бул кандай вирус экенин бүгүнкү күндө билип атасыздар. Кытай бийлиги жана бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюму ошол вирусту тактоо үстүндө бүгүнкү күндө бир топтогон иш-чараларды алып баратышат. Негизи кооптонууга негиз барбы? Бүгүнкү күндө эми өзүңүздөр угуп атасыздар, дүйнө жүзүндө өтө эпидемиологиялык абал бүгүнкү күндө стабилдүү деп айткандан алысмын. Бирок кээ бир өлкөлөрдө бул оорунун таралышы күчөп атат. Бүгүнкү күндө жогоруда айтылган организациянын маалыматы боюнча бүгүнкү күндө Кытай өлкөсүнөн башка жерлерде дагы 11 мамлекетте ушул жаңы типтеги коронавирус оорусу катталып турат. Айта кетейин, жогоруда айтылган 2800ден ашык түрдөгү коронавирустун 98% бул Кытай мамлекетинин өзүндө катталган. Калгандары болсо, мен жогоруда айта кеттим, 11 мамлекеттер, анын ичинде Түштүк Корея, Америка, Таиланд, Япония, Франция, Австралия сыяктуу бир топ мамлекеттерде бүгүнкү күндө учурда катталып атат. Айта кетейин, учурдан пайдаланып, бүгүнкү күндө чоң бир маселе, ар кандай такталбаган маалыматтар келип атат. Кыргыз Республикасында ушул коронавирус катталыптыр, жүрүп атыптыр, бизге да жетип калыптыр деген маалыматтар түшүп атат. Бул маалыматтын баардыгы чындыкка жооп бербейт. Бүгүнкү күндө бир гана Кыргызстанда эмес, бүткүл СНГ өлкөлөрүндө бүгүнкү күндө жаңы коронавирус оорусу катталган жок деп ачык айтып берсем болот. Ошондой эле болсун. Эми Нурлан ага, сизге суроо берейин деп атам. Азыркы учурда көпчүлүк бул вирус келе турган болсо сырттан келе турган болуп атпайбы? Анан чек арада өткөрмө пункттарында көзөмөл кандай жүрүп атат? Азыркы убакта Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара тилкесине жайгашкан бүт көзөмөлдөө өткөрүү пункттарында кырдаал туруктуу деп айтсак болот. Ушул ооруга байланыштуу
мамлекеттик чек ара кызматынын аскер кызматкерлери андан сырткары ошо көзөмөл өткөрүү пункттарында башка көзөмөлдөөчү органдардын өкүлдөрү бар. Ошолор менен бирликте андан сырткары ошо жергиликтүү оорукананын өкүлдөрү менен биргеликте иш алып барып атабыз. Өзүңөргө маалым болгондой баягы айрым көп өтө турган көзөмөл өткөрүү пункттарында ошо жергиликтүү оорукананын өкүлдөрү келип жанагы тепловизор аркылуу ишмердүүлүгүн алып барып атат. Мамлекеттик чек ара кызматы баягы Кыргызстанга адам келгенде өзгөчө биз жанакы Кытай жарандарына көңүл буруп атабыз. Андан сырткары чек арага келген бүт эле чет элдик жарандардын паспорт текшерип убагында эгер паспортунда жанакы жакынкы убактарда жана Кытайда болду деген жанакы отметкасы болсо, алар менен сурам жолу жүргүзүп, акыркы 2-3 айда ошо эмне себеп менен барган, ошо провинция жакын жерлерге барды беле, ошо акыркы 1 ай же ушул аралыкта температурасы болду беле же ар кайсы ооруга байланыштуу башка жакка кайрылды беле деп сурам жолу жүргүзүп атабыз. Эгер ошо ар кандай бир шектүү бир жаңы признактар болуп калса, ошо ар бир көзөмөл өткөрүү пункттарында ошо жанагы жергиликтүү оорукананын жанакы өкүлдөрү бар. Ошолор баягы температурасын баягы өлчөп, анан өткөзүп атабыз. Андан сырткары көзөмөлдөө өткөрүү пункттарында бүт аскер кызматкерлер жанагы ошакта кош аракеттер менен алып барган өкүлдөр баягы защитный маска менен, перчатка менен жумуш алып барып атат. Биякта да айтып кетти, ошо бүгүнкү күндө ошо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара жайгашкан көзөмөл өткөрүү пункттарында ошого байланыштуу мындай адамдар да байкалган жок. Бирок баягы тийиштүү органдар менен бирликте биз жумушту алып барып атабыз. Түшүнүктүү, рахмат. Төлөн ага, биз Кытайдан көп нерсени алабыз, анан алардын ичинде биз баягы күнүмдүк жашоодо колдоно турган ошол эле канаттуулардын эти, ар кандай өмө жемиштер бар да. Анан интернетти сиз дагы колдонсоңуз керек, сизге дагы келсе керек. Ошол Кытайдан келген банан аркылуу жуугуп атыптыр, эт аркылуу жуугуп атыптыр деген маалымат азыр баардык Кыргызстандын WhatsApp аркылуу тарап атат, ар кандай социалдык тармактарда. Анан эмне деп жооп берет элеңиз сиз? Саламатсыздар. Биринчиден мен дагы мына жанагы айтылгандай эле мен дагы социалдык тармактарды колдоном. Менин деле WhatsApp группама, WhatsApp номериме ушундай ар кандай мына чындыкка дал келбеген информациялар келип түшүп атат. Биз ошондо мен бул жөнүндө биздин мамлекеттик инспекция тарабынан эмне иш алып барылып атканын айтып кетейин. Биз 23 январь күнү эле мынакей официалдуу расмий тараптан, Кытай тараптан мына ушундай оору катталды, ушунча кишиге жугуптур, ушунча киши ооруп атат дегенден кийин эле мамлекеттик инспекция тарабынан эт азыктарын алып келүүгө чектөө киргизилген да, убактылуу чектөөлөр. Эми бул убактылуу чектөөлөрдү киргизгенибиз бул эттен жугат же болбосо ушул азыктардан жугат дегенден эмес. Алдын алуу иштери экен да. Бул алдын алуу иштери болгон. Андан тышкары дагы мындай ал азыктарды кишилер алып келет. Ошол алып келген айдоочулар болобу, же болбосо автотранспорт болобу, же узаткан кишилер болобу, ошол кишилер аркылуу дагы контакт болуп жукпасын деп биз ошолдон кийин убактылуу чектөөлөрдү киргизгенбиз да, бул алдын алуу иштери болгон. Андан тышкары дагы ошол күндө мына Торгар, Тиркештам, чек ара көзөмөл пункттарында азыркы күндө дук автомашинелери алып барылып, бүт дезинфекциялоого керектүү шаймандардын баардыгы жеткизилди. Азыр менин оюмча кабатыр болуп, сарсанаа боло турган эч кандай жагдай жок деп ойлойм. Тактоочу дагы бир суроо берип коеюн. Бүгүнкү күндө банан менен мандаринди жей беребизби же болбосо кулкунду тыя турган туура болобу? Жок, азыркы күндө жана айтып кетпеди, дүйнөлүк Всемирная организация здравоохранения деп алар бул банандан же болбосо азыктардан жугат деп айткан жок. Бул адамдан адамга жугат деп атпайбы? Менин оюмча, эгерде бул качан келгенине карап болуш керек да. Эгерде адамдар мурун келсе, анын Кооптонууга негиз жок. Кооптонууга негиз жок деп ойлойм. Түшүнүктүү. Бизде азыр бир телефондук байланыш бар экен. Алло, урматтуу телегөрүүчү, эгер бизди угуп аткан болсоңуз, анда сурооңузду узата берсеңиз болот. Алло. Угуп атам. Сурооңузду узата бериңиз. Мен полковник Нурлан мырзага суроо жөнөтөйүн дедим эле.
Бизде Кыргыз республикасында Кытай жарандары ишкерликтер менен баягы взаимодействовать жүрүшпөйбү? Мына жакында кандайдыр изилиштер болуп атат. Ошо Кытай жарандары өзлөрүнүн жаңы жылын белгилөө үчүн биздин Кыргызстандан чыгып кетишкендер. Эми ушул коронавирустун чыгышына байланыштуу булар артка кайтканда кандай жол менен, кандай текшерүүлөрдү жүргүзүп бизге кайра киргизесиздер? Же буларга чектөөлөр коюлдубу? Бизде аябайчылар кайра обратно келсе, өтө коркунуч. Элдин арасында коркунуч бар. Сага бир тагыраак жакшы маалымат берип койсоңуз. Урматтуу телекөрүүчү, сиздин сурооңуздун төркүнү түшүнүктүү болду. Чындыгында эле бул азыр көйгөйдүү суроолордун бири экен да, ошого жооп берсеңиз. Рахмат сурооңузга төмөнкүдөй жооп берейин. Азыркы күндө көзөмөл өткөрүү пункттарында адамдарга чектөө киргизилген эмес. Башында айтып кеттим, баягы чек ара көзөмөлүн уюштуруп жатканда өзгөчө ошо Кытай жарандарына биз көңүл буруп атабыз. Бул жерде биздин угарган айтып кетти, акыркы мен туура түшүнгөнүм боюнча акыркы күндөрдө Кыргызстандан Кытайлар чыгып кетти деп атышат. Жаңы жылын майрамдоого. Эгер эми алар жаңы жыл бүткөндөн кийин кайра келет деп атат да. Жаңы жыл майрамы баягы жыл сайын Кытай тарапынын демилгеси менен биз ошо убактылуу чек ара постторун жабабыз. Ошого байланыштуу чыгып кетсе, эгер мисалы азыркы убакта 2 февралга чейин Урумчи Бишкек Урумчи деген аба каттамы токтотулган болчу 23 январдан баштап. Азыр баягы алдын алган маалымат боюнча 2 февралда жанданат деп атат. Эгер ошо жанданганда келгенде бизде болгон маалымат боюнча ошо Кытай тарап ар бир жанакы аба каттамын жөнөткөндө ошол жерде тиги справкасында берип атышат да, ошо Кыргызстанга кеткен жарандардын арасында ушундай оору катталган жок деп ошо бир документ менен келет. Анан бизде баягы кош аракеттердин негизинде ошо борт Манас аба майданына учуп келгенден кийин ошол жерде учуп келгенде эле бизде жанакы санэпиднадзордун өкүлдөрү бар, фитосанитарлар, башкалар болуп ошол жактан биз тосуп алабыз. Тосуп алганда эле ошо жанакы тийиштүү жанакы мамлекеттик органдардын өкүлдөрү кирип, ошонун арасында жанагы температурасы же башка шектүү нерселер барбы деп текшерет. Эгер ошондой шектүү нерселер жок болсо, адамдын документи туура болсо, визасы туура болсо, биз аны Кыргызстанга киргизбегенге биздин укугубуз жок. Анткени ал жанакы мыйзамдуу түрдө бизге киргизип атат. Албетте эгер ошо самолеттун ичинде бир гана адам баягы шектүү болуп, ушундай болуп калса, албетте баягы бүгүнкү күндө бизде жанакы ушундай кырдаал түзүлүп калса, кандай иш алып барабыз, ошого карата баягы пландар, мерчемдер түзүлгөн болчу. Тийиштүү баягы чаралар көрүнөт, жанакы изоляция кылып, ошол жерде ал жаран эмес, бүт эле ошо борт менен учуп келген жарандарга каршы баягы текшерүү чаралары жүргүзүлөт. Менде дагы бир суроо пайда болду. Сиздерге, адистерге берейин деп атам. Мисалга ала турган болсок, азыр мына айтылып атпайбы? Жаңы жыл бүткөндөн кийин Кытай жараны кайра Кыргызстанга келе турган болсо, өзүнүн жумуштары менен Кытай колуна справка карматат деп, анан ошол кагаздарга канчалык ишенгенге негиздүү? Анткени жана инкубациялык убагы бул вирустун 14 күн деп атабыз. Жугускандан кийин 14 күнгө чейин адам баягы эч кандай дене табы көтөрүлбөй эле жүрө берет деп атабыз да. Анан такыр эле чек аранын баарын жаап салганга негиз барбы деген суроону бергим келип атат да мен. Буга мен өзүм кошумча айта кетейин. Негизи угарман жакшы суроо берип атат. Эми бунун эки жолу бар да. Бүгүнкү күндө Кыргызстан жөн отурган жок. Өкмөт тарабынан комплекстүү иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Өзүңүздөр билесиздер, кече күндөн баштап, 2 күндөн баштап өкмөттүн деңгээлинде урмат президенттин көзөмөлүндө 2 жыйын өттү. Бүгүнкү күндө Кыргызстан ушул болуп аткан Кытайдагы окуяга канчалык деңгээлде даяр? Оор болуп калса, биз кандай кыймыл-аракет жасашыбыз керек? Элдин арасында бул ооруга бөгөт коюу маселеси. Эми оорунун келбейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ооба. Себеби Кыргызстан бүгүнкү күндө экономикалык, социалдык жактан көп өлкөлөр менен өтө тыгыз байланышта. Айтып атасыңар, бүгүнкү күндө продукция маселеси боюнча биздин туристтердин, студенттердин Кытайда окуган бул жөнүндө маселе көп да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул маселе боюнча оперативдүү штабтар түзүлдү өкмөттүн деңгээлинде. Анын ичинде саламат сактоо министрлигинин өзүнүн оперативдүү ыкчам штабы бар. Штабка бүт мамлекеттик тиешелүү органдардын өкүлдөрү бүгүнкү күндө катышып, бүгүнкү күндө ыкчам эртең менен кечке чейин бүгүнкү күндө өз жумушун алып барып атат.
ушул маселени бүгүнкү күндө биз талкуулап атабыз. Бүгүнкү күндө оор келсе бул кандай абалга түшөт? Биз кантип өз учурунда аныктап, кантип тиешелүү чараны жана тиешелүү медициналык жардам беребиз деген көп суроолорду биз бүгүнкү алдыбызга коюп атабыз. Жогорудагы угарман айта кетти, бүгүнкү күндө студенттер мисалы үчүн бүгүнкү күндө келди бул жакка, анан кетип баратканда кандай талап бар деген маселе коюп атпайбы? Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлиги сунуштап атат. Сиздер эки жакка чыкпайсыздар деп биз айткан укугубуз жок, биз сунуштап атабыз. Мүмкүн болсо, зарылчылык болбосо, Кытай жана башка ушул коронавирус чыгып аткан өлкөлөргө барбасаңыздар деген сунушту коюп атабыз. Эгер бара турган болсок, сөзсүз түрдө биз алдын алуу чараларын массалык маалымат каражаттары боюнча жеткирүүгө аракет жасап атабыз. Көрүп атасыздар, күнүгө кеминде 10-20 маалымат каражаттарын биз берип атабыз. Соц сеттерден окусаңыздар бүгүнкү күндө болот. Ошон үчүн тематикага мен кайрадан келсем, алдын алуу иштери канчалык деңгээлде жүрүп атат дегенге жооп берип атышпайбы? Жетиштүү эмес депчи. Бирок мен андай деп айтпайм эмес болчумун. Сиз жетиштүү деңгээлде деп ишендире аласыз. Мен ойлоп атам, тескерисинче бүгүнкү күндө кайра 2-3 күндөн бери, акыркы жумадан бери тиешелүү деңгээлде, күчөтүлгөн деңгээлде бул иш-чара улантылып жатат. Ушундай эле болсун. Бизде азыр дагы бир телефондук байланыш бар экен. Алло, урматтуу телекөрүүчү, эгер бизди угуп аткан болсоңуз, сурооңузду узата берсеңиз болот. Алло. 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 Угуп атабыз сизди? Алло. Угуп атабыз сизди. Угуп атасызбы? Ооба, угуп атабыз. Менин суроом, мен Бишкек шаарынан чалып жатам. Фамилиям Доскажоева. Менин суроом Жороевка. Жанагы тиги чегара кызматындагы киши айтып өттү го, баягы жаңы жылды тосуп, Кытайдан кайта келгендерди текшерип, температурасы жок киргизебиз. Но адамдын организминде биз билгендей бул инкубационный период деген да болот. Дагы кандай сиз көз караштасыз? Жугуп келип анан ал келип эле чегарадан жыгып калыш милдет эмес ал жерде вот атат. Мен ошого түшүнбөйм, мен өзү медицина кызматкери эмесмин. Алдын ала чара көрүп жатканыңызга биз рахмат айтабыз, рахмат. Түшүнүктүү, азыр сиз жооп эгер мүмкүн болсо сөзүңүздү бөлгөнгө мажбур болуп турам, анткени бизде чакан жардамалап түрмөк бар экен, андан кийин сизге сөз беребиз. Урматтуу телекөрүүчү, сиз НТСтин ар тарап программасын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн дүйнөнү чочулап жаткан коронавирус жөнүндө талкуу уюштуруп жатабыз. Бизден алыстабай туруңуз, бир нече убакыттан кийин талкуубузду улантабыз. Урматтуу телекөрүүчү, биз талкуубузду улантабыз. Анда жооп бересизби? Жооп бере кетейин. Угарман жакшы суроо берип атат. Ар бир оорунун өзүнүн жашыруун түрү бар. Периоду бар деп коет. Ол бизде медициналык терминде айтканда бул инкубацион период деп коет. Бул оору жуккандан баштап оорунун биринчи белгилери пайда болгонго чейинки учур. Туура айтат, бул бүгүнкү күнгө чейин мына 1 ай болуп калды. Кытай тараптан бул оорунун инкубацион периоду, то есть жашыруун жуккандан баштап пайда болгон чейинки учуру 14 күн деп келген. 14 күн. 14 күнгө чейин мунун жалпак тил менен айтканда белгилери билинбейт. Бүгүнкү күндө Бүткүл дүйнөлүк салтымат сактоо уюму өзүнүн тасталган маалыматын бердилер, мен биз алдык. Бүгүнкү күндө бул инкубационный период 2 күндөн 10 күнгө чейинки убакытты түзөт. Эгерде оорулуу чегара өтүмдөрүн өтүп баратканда, ушул жогоруда айтылган клиника деп коебуз, биринчи белгилери бул дене табынын көтөрүлүшү, дем алуу органдарынын оорлашы, жөтөл, бул биринчи белгилери. Бул бир гана коронавируста эмес, баардык курч мүнөздөгү вирустук инфекциялардын жалпы түрү ушул башталганда баардыгы окшош башталат. Негизги белгилери экен. Негизги белгилери. Биринчи белгилери. Эгер ошол учурда чындыгында өтүмдөрдү өтүп бараткан учурда биздин кызматкерлер ыкчам түрүндө аларды тактап тиешелүү жардамды көрсөтөт. Эгерде баякы периоддо оорунун белгилери жок болсо, менин кесиптешим азыр чегара кызматкерлери айтып кетти, бул оору бизге Кытайдан келген жөнүндө маалымат алынат. Бул маалымат ошол келген жарандын жашаган жерине маалымат берилет. Ошо келген Кытайдан келген жаран ошол жогоруда айтылган 10 күнгө чейин биздин медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө болушат. Тастыктаган маалымат келгенден кийин анан чыгат экен. 10 күн ичинде биз
меднаблюдение жүргүзөбүз. Ошол учурда эгерде белгилери пайда болуп калган болсо, тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлөт. Түшүнүктүү. Турун ага, сизге дагы бир суроо берейин деп атам. Мына буга чейин сиз айттыңыз, азыр Кытайдан эт азыктарын алып келүүгө чектөө киргизилди убактылуу деп, анан качан ал чектөө алынат азырынча белгисиз болуп турат. Анан мен сизден сурайын дегем, ошол эле учурда Кытайдан келген жаран кандайдыр бир жанагы кол баштыктары менен дагы ар кандай азыктарды алып келиши мүмкүн да, ошол боюнча кандай иштер болуп атат? Сөзсүз биз убактылуу чектөө киргизип атканда жана азыктарды алып келүүдө биз ар бир кол жүктөрү менен биздин талаптар боюнча 5 килограммга чейин уруксаат болчу. Биз ошондо 5 килограмм эмес, азыр 1 килограммды алып өтпөөгө буйрук чыгарып, бүт бардыгын ошол жерде калтырып, жок кылдырылсын деген буйрук кетти да. Азыркы күндө бизде андан тышкары биз эгерде өзүбүз эле болсок муну аткара алмак эмеспиз. Бизде азыр чек ара турумдарында бүт бардыгы чогуу схема взаимодействия деп коет. Чек ара кызматы, бажы кызматы, санэпид кызматы, фитосанитар, ветеринар кызматтары биригип бирдей иш алып барабыз. Ошол бизден чыккан буйрукту биз башка мамлекеттик органдарга дагы бергенбиз. Бул рентгенден өтүп атканда, ар бири өз иштерин жасап атканда, кол жүктөрүн да карап туруп, эгерде продукция болуп кала турган болсо, же азыктар болуп кала турган болсо, ошолорду чыштатып, ошол жерден жок кылдырып атабыз. Бул биринчи. Андан кийин дагы келгенден кийин эми бизге чет жактардан көбүнчө башка мамлекеттерден тоок эти келет да. Ал эми уй эти, кой эти, жылкы эти өзүбүздө жетишээрлик өндүрүлөт. Бул кой этинби, жылкы этин, уй этин мындай биз камсанабай эле, коркпой колдоно берсек болот. Бирок аны дагы жана коштоочу документтери болгон убакта. Мен ошон үчүн тынчсызданбай эле, камсанабай коюңуздарды суранып кетер элем да. Түшүнүктүү. Нурланбек ага, бизге азыр телефондук чалгандан башка WhatsApp номерибиз аркылуу ар кандай суроолорду берип атыптыр. Азыр мага билдирген суроолордун бирине кайрыла турган болсок, азыр акыркы бир айдын ичинде Кытайдан канча адам келгени ошого статистикага абдан кызыгып атышыптыр да. Анткени ошол адамдар ушул вирустун алып жүрүүчүсү болушу мүмкүн деген ар кандай шектер бар экен да. Мүмкүн болсо ошолорду айтып кетсеңиз азыр. Эми башында элге маалым болгондой, Кытай Эл Республикасы жыл сайын өздөрүнүн баягы улуттук майрамы бар. Ошого байланыштуу ошолордун демилгеси менен Кытай мамлекети менен чектешкен бизде 2 автоунаа көзөмөл өткөрүү пункту бар. Бул Ош областында жайгашкан Эркештам автоунаа көзөмөл өткөрүү пункту жана Нарын областында жайгашкан Торгарт автоунаа көзөмөл өткөрүү пункту. Ушу айтып кеткен көзөмөл өткөрүү пункттар 23-24 январдан баштап 30 январга чейин убактылуу жабылган болчу. Андан сырткары мен жанакы көрсөтүүнүн башында да айтып кеттим, жанакы аба каттама боюнча дагы бизде маршрут бар, ал да жабылган болчу. Ага чейин келгендер боюнча буга чейин бир статистиканы көрсөтүп аттыңыз да эфирге чейин. Эми статистика баягы Кытай эл жараны бүт эле көзөмөл эл аралык деңгээлде ачылган көзөмөл өткөрүү пункттарынан өтүп алат. Анан маалымат катарында 1 январдан баштап 27 январга Манастан башка көзөмөл өткөрүү пункттарынан где-то болжолмой 1000ден ашык Кытай эл жараны кирген. Ошол эле убакта ушул жарандардын көбүнчөсү кайра чыгып кеткен. Биякта жанакы бизнес менен алек болгон, башка иштер менен алек болгон Кытай жарандары баягы мыйзамдуу түрдө баягы киришип, биякта ишмердүүлүгүн алып барып атат. Бирок ошо көбүнчөсү аба каттам менен келген, анткени баягы Торгарт менен Эркештам көзөмөл өткөрүү пункттары көбүнчө оору жүк ташуучу автоунаалар кирет. Айтып кеткен ошо сандын адамдардын көбүнчөсү ошо баягы аба каттам менен келген да. Бирок ошо аба каттам менен бияка келатканда эле ошо декабрдын айынан баштап, өткөн жылдын январдын башынан баштап эле ошо жанакы санэпиднадзордун жана тийиштүү органдардын өкүлдөрү уже иш алып бара баштаган. Ошо тепловизор аркылуучу. Анан ошону ишмердүүлүктү жүргүзүп атканда ошо бияка чейин да башка өкүл айтып кетишти. Эч кандай мындай коопсуздана турган баягы белгилер катталган эмес. Түшүнүктүү. Азыр ошол Кытайда бизден негизи иштеп аткан, ошол эле учурда билим алып жаткандагы биздин жарандарыбыз, ар кандай студенттерибиз бар. Анан бүгүн маалымат пайда болду. Азыр учурда 6 студент Казакстан аркылуу Кыргызстанга келди деп. Анан ошолордун азыр каякта ошого кызык болуп атат. Ушул жөнүндө маалымат берип кетсеңиз. Туура айтасыз, мен кыска маалыматты айта кетейин. Бул маалымат бүгүн эртең менен соцсеттерден чыгып атпайбы? Бул расмий маалымат. Чындыгында Кытай өлкөсүнүн Урумчи шаарынан окуган 6 студент Казакстан аркылуу бүгүнкү күндө кечки түнкү
унаа жолу боюнча ал жол өткөрүүсүнөн келип түшкөн. Бул келген студенттерди биздин саламаттык сактоо министрлигинин күзөттө турган кызматкерлери тактап, булардын өз учурунда тиешелүү чараларды колдонуп туруп, Ысык Ата районунун бейтапканасына бүгүнкү күндө медициналык көзөмөлдөн өтүү максатында ооруканага жаткырышкан. Бүгүнкү күндө булардын ден соолуктары жакшы, оорунун белгилери жок. Тиешелүү убакыттан кийин буюрса булар көзөмөлдөн чыгышат. Ден соолуктары азыр өздөрүн жакшы Денсаулыктары сезип жакшы. атышат. Эр кандай денесинин табы көтөрүлүп андай белгилер Болгон жок. Андай оорулук иши менен тыгыз байланышта болгон эмес. Булардын баары бүгүнкү күндө такталып, тиешелүү иш-чаралардын баардыгы бүгүнкү күндө жүргүзүлөт. Эми дагы бир нерсени сурайын деп атам. Азыр буга чейин айтпадымбы жана Кытайда билим алган биздин студенттер көп деп. Аларды алып келүү же болбосо алар эвакуация кыла турган болсо, тосуп алуу иштерине даярдык кандай? Бүгүнкү күндө бул боюнча биз иштеп атабыз. Штаб өзүнүн жумушун алып барып атат. Маалыматтардын баары такталып бүгүнкү күндө биз иш жүргүзүп атабыз. Эгер келип кала турган болсо, биз кандай иретте, кандай шартта кабыл алабыз, каяка жаргашырабыз, кандай иш-чаралар алып барылат, бүгүнкү күндө анын баардыгы бүгүнкү күндө иш планга киргизилип, биз даяр турабыз. Эмне менен дарылайсыз? Бүгүнкү күндө каерден эмне менен дарыласа болот негизи эле бул? Бүгүнкү күндө баардык эле курч мүнөздөгү респираторлук оорулардын баардыгы бүгүнкү күндөгү эле биз дарыланып турган симптоматикалык лечение деп коебуз, ушундай эле тартипте дарыланышат. Бүгүнкү күндө атайын вакцина же болбосо атайын дары-дармектер бүгүнкү күндө бул ооруга каршы жок. Бүгүнкү күндө вакцинаны иштеп чыгуу үстүндө бүгүнкү күндө иш Россияда жана Америкада жүргүзүлүп жатат. Адырын ага эмне болуп алдын алса болот бул оорунун? Мисалы жөнөкөй жаран ошол эле учурда саламаттык сактоо министрлигинин же болбосо тиешелүү кызматтардын көзүн карап отура бербей, үйүнөн эмне кылып алдын алса болот мисалы? Эми үйүнөн алдын алганда азыр биздин медицина кызматкерлери эскертип атпайбы? Өздүк гигиенаны сакташ керек деп. Эми өздүк гигиенаны биз ойлойбуз, өздүк гигиенаны сактаганда такай ар кайсы оорулардан алыс болосуң деп. Анан эми ар бир мына кечээ дагы айтылып кетип атат, социалдык тармактарда да тарап атат. Эл көп жерге, эл көп чогулган жерге барбаш керек. Андан тышкары мындай кичине оору симптомдору пайда болуп калса, сук тийип калабы, өзүн өзү дарылоо эмес, ошол врачтарга кайрылгыла деп бүт баардыгы эле азыр социалдык тармактарда мына биздин саламаттык сактоо министрлиги эскертип атат ушундай деп. Ошол менен Алдын алуу боюнча сиз да кошумчалайын деп Эми бул атпакчысыз. тематика негизи мага тиешелүү болчу. Дагы бир адистин оюн угайын деп атканда сизге да берейин деп. Байкатасыздар, даже көрдүңүздөрбү кандай ветеринардык кызматкерлер уже билет кандай кылганын ишин. Азыр ар бир кыргызстандык билип турат. Ошон үчүн мен кошумчалап кетейин, бул туура маселе. Бүгүнкү күндө биз сунуштап атабыз. Биз жана бүт дүйнө саламаттык сактоо уюму төмөнкү алдын алуу иш-чараларын сунуштайт да. Бул биринчи иретте сөзсүз түрдө ушул курч мүнөздөгү респираторлук оорулор менен ооруган кишилер менен мүмкүн болушунча жакын тыгыздык менен байланышта болбосу, эгер ооруп калса өз убагында медицина кызматкерлерине кайрылуу, жөнөкөй эле тил менен айтканда бул өздүк гигиенаны, колду таза жууп кармоо маселеси. Анан кийин мына Кытайга чыгам деген жарандарга биз сунуштап атабыз. Барба деп айтканга укугубуз жок, сунуштап атабыз. Мүмкүн болсо, эгер да зарылчылык болбосо, ушул четке өлкөлөргө, мүмкүн болсо барбага аракет жасасаңыздар. Анан той тамаша деген кыргызда көп болот. Той тамаша, вечеринка дегендердин баарына мүмкүн болушунча ушул бүгүнкү күндөгү эпидабал өткөнчө мүмкүн болушунча азыраак баруу керек. Анан туура тамактануу маселеси, анан биз айтабыз бул сергек жашоо. Сөз түрдө мына Кытайдан келген жарандарга айта кетейин, бүгүнкү күндө келип атпайбы? Ар кандай жумуш менен келгендер бар, буга чейин келген кишилер бар. Бара тургандар бар. Сөз түрдө эгер Кытайга барып келген болсо, сөз түрдө барып келген жөнүндө маалыматты жашаган жериндеги медицина кызматкерлерине айтуусу өтө зарыл.
Түшүнүктүү. Нурлан агасы, мен бир суроо берейин деп атам. Буга чейин Абдыкадыр Байке Өспол коронавирус катталган өлкөлөрдү тизмектеди. Мүмкүн болсо мен дагы маалымат катары айтып келейин. Бул Гонконг, Макао, Тайвань, Таиланд, Япония, Түштүк Корея, АКШ, Канада, Сингапур, Непал, Франция, Австралия, Малайзия жана Германия экендиги айтылып атат да. Сиз буга чейин 11 өлкө дедиңиз. Ошол эле учурда мен массалык маалымат каражаттардан 17 өлкө деген дагы маалыматтарга көзүм чалдыгып калды да. Анан мен сизге берейин деп аткан суроом, жанагы көзөмөлдөр бир гана Кытай менен жана ошондой эле Казакстан менен чек арасында болуп жатабы, же болбосо ошол эле Тажикстан, Өзбекстанда дагы ушундай тепловизорлор орнотулуп, тиешелүү адистер иш алып барып атабы? Анткени вирус баардык жактардан келип калышы мүмкүн экен да, эми сактаныш керекпи деп атам да. Албетте биз баягы Кытай мамлекети менен чектешкен мамлекеттер бар да, булар Казакстан, Тажикстан, ушул мамлекеттерди эске алып, андан сырткары ошо Өзбекстан мамлекети менен чектешкен бүт көзөмөл өткөрүү пункттарында ушу айтып кеткен иш-чаралар жүрүп жатат. Бирок ошо баягы көбүнчө жарандар жанакы Алматада, жанакы Нур Султанда жанакы аба аэропорту менен келгенде байланыштуу ошо биз баягы өзгөчө көңүлдүү ошо кыргыз-казак чек ара тилкесине баягы көңүл буруп атабыз. Ошону менен бирге деле ошо Тажикстан менен Өзбекстанда ушундай кош аракеттер жүрүп жатат. Түшүнүктүү. Дагы бир суроо берейин. Азыр жанагы чек аранын жабылышы Кытайлардын майрамы жаңы жылга тиешелүү болду деп атабыз. Анан эми жаңы жылы мына жакын арада бүткөн атат. Андан кийин чек аралар ачылабы, же болбосо сунуштар дагы жаап туруу сунуштар болуп атабы? Эми азыркы убакта баягы айтып кетпеди, жанагы оперативдик штаб түзүлгөн. Күндө ошо кырдаал боюнча жыйын өтүп баягы талкуу жүрүп жатат. Эгер ошо Кыргызстанда эми баягы оорунун белгилери катталган жок да, эгер ошончолук зарылчалык болуп калса, ошо оперативдик штаб баягы сунуштарын киргизип, мен ойлойм баягы тийиштүү жанагы чектөө иш аракеттерде жүрүшү мүмкүн деп. Бирок азыркы күндө андай баягы абал жок. Бүт эле чек ара көзөмөл өткөрүү пункттары ачык. Ошо баягы ишмердүүлүгүн жүргүзүп атканда эле биз ошо баягы Кыргызстанга кирип кетпөө максатында ушундай баягы чараларды жүргүзүп атабыз. Түшүнүктүү. Рахмат. Жалап кетейин. Кечеги эле күнү Евразия биримдигине кирген өлкөлөрдүн башкы санитардык дарыгерлеринин жыйыны өттү. Ушул коронавирус маселеси көтөрүлдү. Бул жерде ар кандай иш-чараларды алып баруу, өз ара маалымат менен алмашуу, керек болгон учурда тиешелүү жардамды берүү маселелеринин баары кечээ каралды да. Сиз айта кеттиңиз, тепловизор менен көзөмөлдөө принциптери ушул жогоруда айтылган бүт өлкөлөрдүн баарында бирдей эле типте, бирдей талапта жүргүзүлөт. Биз кандай кылып алсак, бүт ушу айтылган өлкөлөрдүн баарында ошондой көзөмөл тийиштүү мамлекет орундары менен баардык өтүмдөрдө мүмкүндүү улантылууда. Ошон үчүн Кыргызстан бир гана Кытай менен чектеш жерлерде өтүмдөрдө көзөмөлдү күчөтпөй, бүгүнкү күндө биз Тажикстан, Өзбекстан, Казакстандан келген өтүмдөрдүн баарында бүгүнкү күндө ушул көзөмөлдө биздин кызматкерлер тиешелүү мамлекеттик органдар менен ишти алып барып атышат. Мына жанагы эт азыктары боюнча дагы маалыматтар көп келгенин Азмага билдирип атышат биздин редакторлорго. Мен сизге берейин деген суроом, чектөөнүн мөөнөтү барбы, же болбосо абал турукташмайынча? Эми бул биз ветеринардык көзөмөлгө тийиштүү товарларды биз такай бул коронавирус боюнча Кытай Республикасында абал стабилдештирилгенге чейин кармап турабыз да. Себеби дегенде эми адамдар катты айткан, ал эми бул продукцияны болсо азыр алып келбей киргизбей турууга шарт бар. Ошол себептен убактылуу чектөөнү стабилдештирилди. Бул азыр абал коркунучсуз дегенге чейин кармап турабыз. Түшүнүктүү. Азыр мен түшүнүктүү. Азыр биздин убакыт аягына келип жетип атыптыр. Анан сизден Абдыкадыр ага дагы бир нерсени сурайын деп атам. Буга чейинки айтылган боюнча ар кандай маалыматтар тарап атат да. Азыр Саламаттык сактоо министрлиги бир эки керебетти эле коюп коюптур, такыр даяр эмес экен деп. Сиз буга чейин дагы четин айтып кеттиңиз даярдык боюнча. Анан ушул жөнүндө аягында дагы мүмкүнчүлүк берейин, толук түрдө айтып кетиңизчи. Туура маселе. Бүгүнкү күндө ал деген маалымат чындыкка жатпайт. Бүгүнкү күндө бардык республиканын бардык аймактарында эгерде ушундай учур пайда болуп калган болсо, бардык бейтапканалардын базасында 3-төн 4-төн келген оорукчанды изоляция кылуу шарттары түзүлгөн. Бүгүнкү күндө бардык дары-дармектер жетиштүү түрдө.
медицина кызматкерлеринин бардыгы иштөө схемаларынын бардыгы бекилген. Бүгүнкү күндө бул саламат сактоо министрлигинин көзөмөлүндө турат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен айта алам, бүгүнкү күндө бир гана койкалар эмес, изоляторлор эмес, бүгүнкү күндө биздин улуттук деңгээлдеги вирусологиялык лабораториялардын бардыгы бүгүнкү күндө ушул орунду тактоо үстүндө даярдыкта иштеп жатышат. Даярдыктар бир гана дагы бир жолу тактап коеюн, Бишкек шаарында эмес, жалпы Республиканын аймагынын баарында күчөтүлгөн тартипте бүгүнкү күндө жүрүп жатат иштер. Ошол эле учурда дары-дармектер дагы жетиштүү деңгээлде, э? Ооба. Түшүнүктүү. Нурлан ага, акыркы суроолордун бирин берейин. Азыр көрүүчүлөрдүн көбү дагы ошол Кытай менен чектешкен чек ара өткөрмө пункттарында иштеп аткан чек ара кызматкерлерин абдан кабатыр болуп атышыптыр да, алардын коопсуздугу сакталып атабы деп айтып атышат да. Мүмкүн болсо кыскараак жооп берип кетсеңиз. Албетте сакталып атат. Биз ушу оору башталгандан бери ошо көзөмөл өткөрүү пункттарына тийиштүү баягы дары-дармектер буга чейин эле бар болчу, дагы жетиштүү деңгээлде жеткирилип берилген. Андан сырткары бизде жанакы башкармалык тарабынан баягы ушундай оорулар пайда болуп калса кандай иш аракеттер жүрүш керек, кандай кыймыл аракеттер болуш боюнча нусаттама берилген. Аз башында айтып кеттим, ошо баягы ишмердүүлүгүн жүрүп жатканда жанагы защитный маска и перчатка деп коебуз, ошолор менен иш алып барып жатышат. Түшүнүктүү. Урматтуу коноктор, келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Эсиңизде болсо, биз буга чейин коронавирустун алдын алууга жетиштүү чара көрүлүп жатабы деп көрүүчүлөргө собол салдык эле. Азыркы учурда 129 адам жок, ал эми 74 адам ооба деп жооп берген экен. Сиз бүгүн кыргызстандыктарга керектүү делген 135 өзгөрүп кетти. Азыр керектүү делген маалыматтарды бердиңиздер деп ойлойм. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчү, акыркы бир жумадан бери дал ушул өлүм коштогон вирус боюнча ар кандай маалыматтар WhatsApp аркылуу, социалдык тармактар аркылуу сиздин дагы телефонуңузга келип жатса керек. Мына расмий тиешелүү органдардын бардыгы, расмий министрликтин өзү билдирди. Кыргызстанда бүгүнкү күндө бул вирус эч кимге катталган жок. Демек, ал маалыматты сиз кабыл албай туруп, ошол эле учурда ишенимдүү маалымат булактарынан маалымат алууга бардыгыңыздарды чакырып кетмекчибиз. Ал эми мындай маалыматтарды таркатуудан дагы алыс болуңуз. Сизден НТСтен Ар тарап программасын көрдүңүздөр. Аман туруңуз.